Кытай тарап Кыргызстанга коронавируска каршы кошумча 500 миллион доза вакцина жана 50 миллион юан, биздин акча менен 666 миллион 560 миң сом өлчөмүндөгү коопсуздук тармагында кайтарымсыз жардам берүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Пекин шаарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жолугушуусунда маалым болгондугун президенттин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматта айтылгандай, Си Цзиньпин Кыргыз тарап менен түрдүү тармактарда кызматташууну кеңейтүүгө даяр экендигин кошумчалаган. Белгилей кетсек, мамлекет башчылары саясий, соода-экономикалык чөйрөлөрдө эки тараптуу мамилелердин актуалдуу маселелерин жана келечегин, ошондой эле биргелешкен ири долбоорлорго инвестиция тартууну талкуулашты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Пекин шаарына 3-6 февраль күндөрү болгон жумуш сапарынын алкагында Кыргыз-Кытай эки тараптуу кызматташтыгын мындан ары арттырууга багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров менен Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Мындан тышкары төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргызстандан Кытайга сояны экспорттоо боюнча протокол 2021-2024 жылдарга Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Кытай Республикасынын Маданият жана туризм министринин ортосундагы маданият тармагындагы кызматташуу программасы. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Кытай Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттары жана басма сөздү башкаруу мамлекеттик башкармалык ортосундагы классикалык улуттук көркөм чыгармаларды жана адабиятты өз ара которуу жана басып чыгаруу долбоорун ишке ашыруу жөнүндө протокол. Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитети менен Кытай Республикасынын улуттук статистикалык бюросунун ортосундагы статистика чөйрөсүндө өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен Кытай Республикасынын коммерция министрлигинин ортосундагы жашыл чөйрөнү өнүктүрүү инвестициялык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Синдао шаары менен Бишкек шаарынын ортосундагы Дэн Сяопинден баштап Алыкулов көчөсү, Кустанайский көчөсүнө чейин батыш зонасын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууга көмөктөшүү жөнүндө меморандум. Кыргыз-казак элинин достугу, кызматташтыгы мындан ары да уланат. Бүгүн Казакстан Республикасынын Оштогу өкүлү жана Кыргызстан Ассамблеясынын Ош бөлүмүнүн кызматкерлери жолугушуу өткөрдү. Анда достук аралык кызматташтыкты бекемдөө, тыгыз кызматташып иштөө боюнча ар тараптуу маселелер талкууланды. Эки тарап буга чейин бир канча пландарды иш жүзүнө аткарып келсе, эми мындан ары дагы жаңы дем менен ынтымакты бекемдеген иш-чараларды жандантаарын айтышты. Жолугушуунун жүрүшүндө Ош шаарында улуттардын башын бириктирген достук уюн куруу пландалып жатканы кабарланды. Боордош эки өлкө ортосундагы алакаларды арттырууга ар бир кадам маанилүү жана кызматташтыктын таасири чоң экендигин белгилеп, бардык маселелерди сүйлөшүү жолу менен биргеликте чечүүгө болорун кошумчалашты. Бул дәл казыргыдай кезеңде мына халыктардын арасындагы достукту учурдагы абалда эки тараптуу жолугушуу, кызматташуулар өзүнүн жемишин берет деп ишенем. Казакстан консулу катары дипломатиялык негизде эки өлкөнүн достугу, ынтымагы үчүн алдыда аткара турган иштер тууралуу баарлаштык. Бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, өлкөлөр шаарлар арасында долбоорлорду талкууладык. Бул албетте натыйжасын берет деп ишенем. Үлкен әңгіме болды, тәжірибе алмастық, алдағы жоспарлар жөнінде сөйлестік. Бізде азыр бүгінгі күндө 50 миңге жақын республикада қазақтар жашайды. Анын ішінен бір 600-ға дейін бізде 600-дей Ош областында жашайды. Ошол 80-ден ашы 80-ге жақын улуттардын өкүлү катары, алар да өзүнүн каада салтын, үрп-адатын, тилин сактоого аракет кылып, анан жалпы областыбыздын, шаарыбыздын, Кыргызстандын маданиятына кошкон салымдары зор. Мына бүгүнкү биз пикир алмашууда дагы көп маселелерге токтолдук. Анын ичинде мына биз азыр максат кылып урайлы деп аракет кылып аткан достук сарайы, достук сарайын куруу маселесинде да көп иш көтөрүлдү. Бул боюнча да Муктар мырзадан ушундай бир сунуш кылып кеттик. Колдон келишинче жардам беришти. Бул кишилер дагы убада кылып атышат. Тараптардын жетишилген макулдашуусуна ылайык үстүздөгү жылдын 10-15 февралында Кыргызстандын жана Тажикстандын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Кыргыз Республикасынын аймагында өтөт. Кыргызстандын топографиялык жумушчу тобун Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев жетектейт. Белгилей кетчү нерсе, өкмөттүк делегациялардын
Топографиялык жумушчу топторунун ишинин жыйынтыгы боюнча 2021-жылдын 1-майынан азыркы мезгилге чейин 81 километрден ашуу мамлекеттик чек-ара линиясы макулдашылып жазылган. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-арасынын линиясы макулдашып жазууда 1924-1927 жылдардагы жана 1989-жылдагы документтер кошумча пайдаланылат. 2022-жылдын 1-январдан тарта ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга социалдык жөлөк пулдардын, багуусунан айрылган балдарга социалдык жөлөк пулдардын жана пенсиялардын өлчөмү жогорулатылды. Атап айтканда, ВИЧке же СПИДке чалдыккан энелерден төрөлгөн балдарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жактарга 2021-жылдын 1-октябрынан тартып ар айлык социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү 4000 сомдон 6000 сомго чейин жогорулатылса, 2022-жылдын 1-январынан тарта аталган жөлөк пулдардын өлчөмү 8000 сомду түзөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн башка бардык жөлөк пулдардын өлчөмү жогорулатуу тарабынан каралып чыкты. Эмгек акы төлөөнүн жана социалдык жактан колдоонун шарттарын жакшыртуу максатында мамлекеттик сектордун жана күч блогунун айрым категориядагы кызматкерлердин эмгек акысы жогорулатылды. Каражаттарды топтоо жана экономиканы өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу долбоорлорун каржылоо максатында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондун түзүү жөнүндө жарлыгына кол коюлган. Бюджеттик мыйзамдарды өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын 2022-жылга республикалык бюджети жана 2023-2024 жылдарга болжолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынып, анын алкагында консолидацияланган бюджеттин ресурстук бөлүгүнүн көрсөткүчү 400 миллиард сомго жеткирүү милдети коюлган. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда бир ай ичинде реформа жасоо зарыл. Бул тууралуу биринчи радионун эфиринде саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында, жаңы тез жардам ооруканасын уюштуруу процесси өлкөдө жазгы талаа иштери башталганга чейин жүргүзүлүшү керек. Биз шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жамаатына жаңы жетекчини тааныштыра алган жокпуз. Ошондуктан мен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго кайрылып, ал өзү жеке жаңы жетекчини жамаатка өтүндүм. Жаңы жетекчи Гулия Кожакматова менен Сабырбек Жумабековдун ортосунда тирешүү жүрүүдө. Буга байланыштуу мен жаңы жетекчиге саламаттык сактоо министрлигинде отуруп эле оорукананы кайра түзүүнү тапшырдым, деди ал. Манас эл аралык аэропортунда 2022-жылдын 6-февралына караган түнү Air Manas атамекендик авиакомпаниясы тарабынан Бишкек Жидда шаарына биринчи чартерлик каттам учуп кетти. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы билдирет. Air Manas авиакомпаниясы Кыргызстандын Сауд Аравия падышачылыгынын биринчи оператору болуп дайындалып, Бишкек Жидда Бишкек багыты боюнча жумасына бир жолу жекшемби күндөрү каттамдарды аткармакчы. Ал эми февраль айынын аягынан баштап жумасына 4 каттамга чейин көбөйөт. Түз авиа каттамда ачуу земине Манас эл аралык аэропортунун өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Алмаз Тургунбаев, Кыргызстандын Сауд Аравиядагы атайын жана ыйгар мукут элчиси Улукбек Марипов жана Сауд Аравиясынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгар мукут элчиси Абдурахман бин Саид Аль Жумабаев жана Air Manas авиакомпаниясынын башкы директору Талгат Нурбаев катышты. Бишкек Жидда түз авиакаттамынын ачылышы эки өлкөнүн мамилесин чыңдоого, туристтердин санын көбөйтүүгө, ошондой эле зыяратчыларыбыздын акчасын жана убактысын үнөмдөөгө шарт түзөт. Ошондой эле Сауд Аравиянын башка шаарларынан да каттамдарды ачуу пландалууда, деп билдирди Улукбек Марипов. Шайлоо мыйзамына ылайык номер 27 май жана номер 29 Сверлов шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо алдындагы үгүт иштери бүгүн 7 февралдан тартып башталды. Бош айкомдун маалыматына ылайык депутаттыкка талапкерлерди каттоо 7 февралга чейин аяктаган. Бишкектин 2 округундагы кайра шайлоо 27 февралда өтөт. БШК жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоого ат салышып жаткан 53 талапкерди каттады. Бүгүн 2022-жылдын 7 февралында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков сот тутумунун басма сөз катчылары менен видеоконференц байланыш аркылуу жолугуш өткөрдү. Жогорку соттон билдиргендей, жолугушка жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун басма сөз катчылары катышты. Видеоконференциянын жүрүшүндө массалык маалымат каражаттарында соттук процесстерди чагылдыруу боюнча бир катар маселелер көтөрүлдү. Журналисттер менен сот бийлигинин басма сөз кызматтарынын өз ара аракеттенүүсүнүн маселелери, ошондой эле журналисттердин келип түшкөн суроолоруна жооп берүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Замирбек Базарбеков басма сөз катчыларга жалпыга маалымдоо каражаттары менен тыгыз иштешип, журналисттерге сот системасы боюнча өз убагында маалымат берүүнү тапшырды.
Өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарынын учурдагы абалы медиа кербендин жүрүшүндө талкууланды. Аймактарды кыдырган бул иш-чара журналисттердин эмне көйгөйлөрү жана маселелери бар экендигин аныктоо болуп саналат. Журналисттерди ар тараптан колдоп келген бир нече уюмдар медиа кербендин алкагында жардам берүүнү колго алышкан. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Тукоев учурда журналисттер үчүн тилектештик жана кесипкөйлүк маанилүү болуп турганда аймактарга чейин барып, алардын көйгөйлөрүн угуп, жардамдашуу зарыл экендигин айтат. Аймактагы журналисттерге тажрыйбасын өстүрүүчү окутууларда көп болушу керек. Оштогу медиа кербендин алкагында медиа уюмдар менен аймактык жергиликтүү журналисттердин жана бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусунда сөз болду. Ага Борбор калаадагы бир нече медиа уюмдун өкүлдөрү, журналисттер жана бийлик өкүлдөрүнөн катышты. Жыйында маалымат алууда журналисттер менен бийликтин алакан мамилелери, журналисттер кабылган көйгөйлөр боюнча сөз болду. Ушул медиа кербендин алкагында бардык аймактарды кыдырып чыгалып атабыз. Мында кыдырып жүргөнүбүздүн себеби аймактык журналисттердин көйгөйлөрү көп. Бийлик өкүлдөрүнө жетпей калып атат. Өз маселелери менен өздөрү болуп калып атат. Ошон үчүн бияка биз багы медиа журналисттердин укуктарын коргогон, алардын кесипкөйлүгүн жогорулаткан көп уюмдар баары Бишкекте болгондуктан аларды мындай аймактарга алып чыгып, жерден ошол журналисттердин маселелери менен таанышып, көйгөйлөрүн угуп, балким келечекте ушул көйгөйлөрдү чечүү боюнча кайсы бир сунуштар болобу дегендей. Экинчиден, баягы журналисттердин баягы кесибине байланыштуу, ишине байланыштуу көп толтуруусулар болсо, ошол адистерден түздөн-түз өздөрүнөн жооп ала алса экен деген тилек менен ушул уюштурганбыз. Уйгур Абад айылынын тургундары эрте бышуучу жашылча өсүмдүктөр менен алектенишет. Ар бир үйдө бирден экиден күнөскана көрүүгө болот. Үй бүлөлүк кирешеге чыгарган күнөскана бизнеси аз акча сарптап, арбын киреше алууга мүмкүнчүлүк берет. Алардын катарында Ахрарбек Маражапов да бар. Алар үй бүлөсү менен 3 жылдан бери эрте бышуучу жемиштердин көчөттөрүн күнөсканага эгип, март айларында сатыкка чыгарышат. Капусталар эгилет. Февраль башынан баштайбыз эгишти. Немелер, болгарскийлер март айына өтүп анан эгебиз. Капусталар бир 2 айдын ичинде сатабыз, Кудай кааласа. Капусталар март эксек, май, июнга өтүп анан пишат. Ахрорбек Маражапов күнөскана курууда бир катар жагдайларды эске алган. Мында өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү түшүмдүүлүгүн эске алып, күнөскананын шарттарын жакшыртты. Алсак электр энергиясын үнөмдөө максатында жылытуучу мештерди орноткон. Узундугу 24 чарчы метрди түзгөн күнөскананы жылытуу үчүн тең жарымынан бөлгөн. 20 градуста өстүрүлгөн көчөттөр ар кандай оорудан алыс болот. 2 айдын ичинде түшүм берүүчү бул көчөттөр өлкө аймагына камсыздалбастан чет мамлекеттерге да экспорттолот. Эми болгарскийлер основной ушу Россияга экспорт болот, Россияга алып кетишет. Капусталарды Бишкекке, Россияга кылып сатабыз. Бул айылдын тургундары көбүн эсе эрте бышуучу капуста, болгар калемпири жана помидордун уруктарын эгип, көчөттөрүн өстүрүүгө кызыктар болушат. Өктөм Рустамов үйүнүн коросуна чакан күнөскана куруп, дыйканчылык менен алектенип келет. Ноябрдын айында күнөсканага эккен көчөттөрүн үлүш жерге эгүүгө камылга көрүп жатат. 10 миңте көчөт сыгат. Мен азыр 11 миң көчөтүм бар. Күнөскана 10 миң көчөт эккенге ылайыкталган. Азыр 11 миң көчөт эккенбиз. Бир айдан кийин көчөттөрдү отургузабыз. Көчөттөрдү алып сатарлар аркылуу Россияга чейин жөнөтөбүз. Өзүбүздүн анан Арабандын базарларында да сатыкка чыгарабыз. Алып сатадыгандар болсо Россияга жөнөтөбүз. Сурап калса, болсо маш Арабанды базарында сатабыз. Күнөсканада аз чыгым жумшап арбын киреше алуу үчүн эгилген өсүмдүктөргө керектүү азык заттарды даярдоону дыйкандар сунуштайт. Анткени үй чарбасынан чыккан органикалык калдыктарды төксө, эгилген жемиштерге пайдалуу болот. Өсүмдүктөр керектүү азык заттар менен толук камсыздалбаса, бакубат өсүп, зыянкечтерге, илдеттерге туруктуу болуп, өстүрүлгөн мөмө жемиштер витаминдерге бай болорун айтып келишет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.